21-bölüm. Шайтан Ысрайылга каршы чыгып, дөөттү Ысрайылды санап чыгууга азгырды. Дөөт Жоябка жана эл башкаргандарга баргыла, Беер-шебадан Данга чейин Ысрайылды эсептеп чыккыла. Алардын эсебин алып келгиле, мен алардын санын билейин деп айтты. Жояб, Теңир өз элин азыркыга караганда 100 эсе көбөйтсүн. Мырзам падыша, алардын бардыгы сенин кулдарың эмеспи? Менин таксырым муну эмнеге талап кылып жатат? Ысрайылды күнөөгө батырыш үчүнбү деди. Бирок падышанын сөзү Жоябты жеңип кетти. Жояб жөнөп кетип, бүткүл Ысрайылды кыдырып чыгып, Иерусалимге кайтып келди. Жояб эл каттоо тизмесин дөөткө берди. Кылычын кынынан suuruган бардык ысрайылдыктардын саны 1.100.000 адам болду. Кылычын кынынан suuruган жүйүттөрдүн саны 470.000 болду. Алардын ичинен лебилер менен бенжаминдиктерди ал санаган жок. Анткени падышанын сөзү Жоябка жаккан эмес. Бул иш Кудайга жаккан жок, андыктан ал Ысрайылды жазалады. Дөөт Кудайга ушуну кылып оор күнөөгө баттым. Эми өз кулуңдун күнөөсүн кечире көр. Анткени мен акылсыз иш кылдым деди. Теңир Дөөттүн көрөгөчү Гатка мындай деди. Бар, Дөөткө айт. Теңир мындай дейт дегин. Мен сага 3 жаза сунуш кылам. Үчөөнүн бирин тандап ал. Мен аны өзүңдүн башыңа салам. Гат Дөөткө келип Теңир мындай деп жатат. Өзүң бирөөнү тандап ал. Же 3 жыл ачарчылык болот, же 3 ай душмандарыңдан качып жүрөсүң. Душмандарыңдын кылычы сага жетет. Же 3 күн Теңир кылычын сунат, жерди жугуштуу оору каптайт. Ошондо Теңирдин периштеси бүткүл Ысрайыл элин кырат. Эми ойлон, бул сөздү айттырып жибергенге эмне деп жооп берейин деди. Дөөт Гатка бул мага абдан оор болду. Бирок Теңирдин колуна түшкөнүм жакшы, анткени ал өтө ырайымдуу. Адамдын гана колуна түшпөсөм болду деп айтты. Ошондо Теңир Ысрайылга жугуштуу оору каптатты. Ысрайылдыктардын 70.000 адамы кырылды. Иерусалимди тукум курут кылыш үчүн Кудай периште жөнөттү. Ал элди кыра баштаганда Теңир бул апааттан кырылып жаткандарды көрүп, аларды аяп кетип, кырып жаткан периштеге жетишет, эми колуңду тарт деди. Ошол учурда Теңирдин периштеси Жебустук Арабенанын кырманынын үстүндө турган. Дөөт башын көтөрүп, жер менен асмандын ортосунда жалаңдаган кылычын Иерусалимге сунуп турган Теңирдин периштесин көрдү. Ошондо Дөөт да, уруу аксакалдары да зумбал жамынып, жүз төмөндөп чыгылышты. Дөөт Кудайга элдин санын алгыла деп мен жибербедим беле? Күнөө кылган мен, кыянаттык кылган мен. Бул койлор эмне кылды, Кудай Теңирим? Сенин колуң өз элиң эмес, мага каршы, менин атамдын тукумуна каршы болсун. Өз элиң тукум курут болбосун деп айтты. Гат Дөөткө айтсын деп, Теңирдин периштеси ага Дөөт келип Жебустук Арабенанын кырманына Теңирге арнап курмандык чалынуучу жай курсун деди. Дөөт Теңирдин атынан сүйлөгөн Гаттын сөзү боюнча жөнөп кетти. Арабена бурулуп периштени көрүп, 4 уулу менен жашынып калды. Арабена эгин бастырып жаткан. Дөөт Арабенага келди. Арабена башын көтөрүп Дөөттү көрдү да, кырмандан чыгып Дөөткө жерге жете таазим кылды. Дөөт Арабенага кырманың турган жерди мага бер. Мен бул жерге Теңирге арнап курмандык чалынуучу жай курам. Аны мага өз баасына бер. Элди кыруу токтосун деди. Арабена Дөөткө мындай деди. Ала бер, мырзам падыша көңүлүнө жакканын кылсын. Мына мен бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка өгүздөрүмдү, отунга эгин бастырган шайманымды, нан курмандыгына буудайымды кошо берем. Бардыгын бекер берем. Дөөт падыша Арабенага, жок, мен буларды сенден өз баасына сатып алам. Анткени сенин менчиктериңди Теңирге арнагым келбейт. Жана бекер алгандарды бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чалгым келбейт деди. Дөөт кырман турган жер үчүн Арабенага 600 шекел алтын берди. Дөөт ал жерге Теңирге арнап курмандык чалынуучу жай куруп, бүтүндөй өртөлүүчү курмандык менен тынчтык курмандыгын чалды. Анан Кудайды чакырды. Ал анын үнүн укту да, бүтүндөй өртөлүүчү курмандык өртөлгөн жайга асмандан от жиберди. Теңир периштеге кылычыңды кынына сал деди. Ошол учурда Дөөт Жебустук Арабенанын кырманында Теңир анын үнүн укканын көрүп, ошол жерге курмандык чалды. Муса чөлдө жасаган Теңирдин жыйын чатыры менен курмандык бүтүндөй өртөлүүчү жай ошол кезде Гибондогу дөңсөөдө эле. Дөөт Кудайга кайрылуу үчүн ал тарапка бара алган жок. Анткени Теңирдин периштесинин кылычынан коркту. 2-бөлүм. Ошондуктан ачууланууну, алдамчылыкты, эки жүздүүлүктү, көрө албастыкты жана ушакчылыкты таштап, жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Ал аркылуу өсүп, куткарылууга жеткиле. Анткени силер Теңирдин жакшы экенин татып калдыңар. Адамдар жаратпай койгон, бирок Кудай тандап алган кымбат баалуу тирүү ташка, машаякка жакындагыла. Өзүңөр да тирүү таштар катары өзүңөрдөн рухий үй тургузгула. Иса Машаяк аркылуу Кудайга жагымдуу рухий курмандыктарды алып келүү үчүн ыйык кызмат кылуучу болгула. Анткени ыйык жазууда
Мына мен Сионго тандалган кымбат баалуу негизги таш коем. Ага ишенген адам уятка калбайт деп жазылган. Демек, ишенгендер силер үчүн ал генч. Ал эми ишенбегендер үчүн ал куруучулар жаратпай койгон, бирок бурчтун башкы ташы болуп коюлган, ошондой эле мүдүрүлтүүчү, азгыруучу таш. Алар Кудай сөзүнө баш ийишпегендиктен ошол ташка мүдүрүлүшөт. Анткени аларга ошол нерсе белгиленген. Ал эми силер тандалган уруусуңар, падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар, ыйык элсиңер, Кудай энчилеп алган элсиңер. Силерди караңгылыктан өзүнүн ажайып жарыгына чакырып алган Кудайдын улуу иштерин жар салыш үчүн тандалгансыңар. Бир кезде эл эмес элеңер, азыр Кудайдын элисиңер. Бир кезде силерге райым кылынган эмес, азыр силерге райым кылынды. Сүйүктүү бир туугандар, силер бул дүйнөдө жолоочу жана келгинсиңер. Ошондуктан силерден өтүнөрүм, жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Бутпарастардын арасында таза жашагыла. Алар силерди жаман иштерди кылуучулар деп жамандашса да, жакшы иштериңерди көрүп, Кудай өздөрүнө келген күнү аны даңкташсын. Ошентип жогорку бийликте турган падышага болобу, күнөөкөрлөрдү жазалоо үчүн, жакшы иш кылгандарды сыйлоо үчүн падыша тарабынан коюлган башкаруучуларга болобу, мамлекеттик бардык бийликке Теңир үчүн баш ийгиле. Анткени Кудайдын каалоосу мындай: силер эркин адамдар катары, бирок эркиндик менен жаман иштерди жаап жашыруучулар катары эмес, Кудайдын кулдары катары жакшы иштерди жасап, акылсыз жана адепсиз адамдардын оозун жабышыңар керек. Бардык адамдарды урматтагыла, бир туугандарыңарды сүйгүлө, Кудайдан корккула, падышаны урматтагыла. Кулдар, өзүңөрдүн кожоюндарыңардын жакшы жана момундарына гана эмес, катаалдарына да урмат көрсөтүү менен баш ийгиле. Анткени ким адилетсиз эле жерден азап тартып жатса, бирок ошол азапты Теңир үчүн көтөрө билсе, бул Кудайга жагат. Эгерде силер кылмыш кылып, ошон үчүн сабаганга чыдап жатсаңар, мунун эмнеси мактаарлык? Бирок силер жакшы иш кылып жатып, азап чегип жатсаңар жана ошого чыдап жатсаңар, анда бул Кудайга жагат. Анткени силер ушуга чакырылгансыңар. Себеби Машаяк да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. Ал эч кандай күнөө кылган эмес, анын оозунан бир да кошамат сөз чыккан эмес. Кордошкондо ал кордоо менен жооп берген эмес. Азап тартканда эч кимди коркуткан эмес, бирок адилет сотко тапшырган. Күнөөдөн арылып, адил жашашыбыз үчүн ал биздин күнөөлөрүбүздү өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты. Силер анын жарааты менен айыктыңар. Анткени силер адашып жүргөн койлордой болсуңар. Азыр болсо жаныңарды кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдиңер. 4 бөлүм. Жунус буга абдан капа болуп туталанды. Ал Теңирге сыйынып мындай деди: "О Теңир, мен өз өлкөмдө экенде эле ушундай болот деп айтпадым беле. Ошон үчүн мен Таршышка качып кеткем. Анткени сенин жакшы, боорукер, абдан чыдамдуу, абдан ырайымдуу Кудай экениңди жана алаамат үчүн өкүнөрүңдү билгем. Теңир, эми менин жанымды ал. Анткени жашагандан көрө өлгөнүм артык." Ошондо Теңир: "Чыны менен эле бул сени ушунчалык капаланттыбы?" деди. Жунус шаардан чыгып, анын чыгыш тарабындагы бир жерге алачык жасады да, шаар эмне болорун көрүш үчүн ошол алачыктын алдында көлөкөдө отурду. Кудай Теңир бир өсүмдүк өстүрдү. Жунусту кайгыдан куткарыш үчүн, анын башына көлөкө болуш үчүн ал өсүмдүк жогору көтөрүлдү. Жунус ал өсүмдүккө абдан кубанды. Бирок эртеси таң атканда Кудай бир курт чыгарды. Курт өсүмдүктүн тамырын жеп салды. Өсүмдүк куурап калды. Күн чыкканда Кудай аптаптуу чыгыш шамалын жиберди. Күн Жунустун башын куйкалай баштады. Ошондо ал алсырап, өзүнө өлүм тилеп, жашагандан көрө өлгөнүм артык деди. Кудай Жунустан: "Чыны менен эле сен бул өсүмдүк үчүн ушунчалык капа болдуңбу?" деп сурады. "Ооба, мен аябай капа болдум" деди ал. Ошондо Теңир мындай деди: "Сен өзүң мээнет кылып өстүрбөгөн, бир түндө өсүп, бир түндө соолуп калган өсүмдүк үчүн өкүнүп жатасың. Анан мен кантип оң колун сол колунан ажырата албаган 120 миңден ашык адамы, көп сандаган малы бар улуу шаар Нинебини аябайын?" 9 бөлүм. Иса 12 шакиртин чакырып алып, аларга жиндерди кууп чыгууга жана оорулууларды айыктырууга күч жана бийлик берди. Аларды Кудайдын падышачылыгын жарыялоого жана оорулууларды айыктырууга жиберип жатып, ал мындай деди: "Жолго эч нерсе албагыла, таяк да, баштык да, нан да, күмүш да, эки кийим да албагыла. Кайсы үйгө кирсеңер, ошол үйдө калгыла жана ошол үйдөн жолго чыккыла. Эгерде силерди кайсы бир шаардын эли кабыл албаса, анда ошол шаардан чыгып бара жатканда аларга каршы күбөлөндүрүү болуш үчүн бутуңардагы чаңды күбүп койгула.
Алар жолго чыгып, айыл кыштактарды аралап, бардык жерде жакшы кабар таратып, оорлууларды айыктырып жүрүштү. Аймактын акими Ирод Исанын кылган иштери жөнүндө угуп таң калды. Анткени бирөөлөр аны бул өлүп кайра тирилген жакан десе, бирөөлөр Илияс пайгамбар келиптир деп, дагы бирөөлөр байыркы пайгамбарлардын бири тирилип келиптир деп жатышкан эле. Ирод болсо жакандын башын алдырдым эле. А бул ким болду экен? Ал жөнүндө ушундай сөздөрдү угуп жатам деп аны көрүүгө ашыкты. Элчилер кайтып келип, эмне кылгандарын Исага айтып беришти. Иса аларды ээрчитип алып, Бетсаида деген шаардын жанындагы бир обочо жерге кетти. Бирок эл билип калып, анын артынан жөнөдү. Иса аларды тосуп алып, алар менен Кудайдын падышачылыгы жөнүндө аңгемелешти. Айыктырууну сурангандарды айыктырды. Күн кечкире баштаганда 12 шакирти Исанын жанына келип, элди тарат, тегеректеги айыл кыштактарга барып, өздөрүнө түнөк жана тамак табышсын, анткени бул ээн жер дешти. Ошондо Иса шакирттерине аларга тамакты силер бергиле деди. Бизде 5 нам менен 2 балыктан башка эч нерсе жок. Ушунча элге тамак сатып келмек белек дешти алар. Ал жерде 5000ге жакын адам бар эле. Иса шакирттерине аларды 50 өлүдөн катар-катар кылып отургузгула деди. 15. Алар ошондой кылып бардыгын отургузушту. Иса болсо 5 нам менен 2 балыкты алып, асманды карап Кудайга ыраазычылык билдирди да, аларды сындырып, элге таратуу үчүн шакирттерине берди. Бардыгы жеп тоюшту. Артып калгандарын чогултканда 12 себет болду. Бир жолу Иса сыйынуу үчүн обочо жерге барды. Шакирттери жанында болчу. Иса алардан эл мени ким деп эсептейт деп сурады. Алар ага бирөөлөр чөмүлдүрүүчү жакан деп, бирөөлөр Илияс пайгамбар деп эсептешет. Дагы бирөөлөр байыркы пайгамбарлардын бири тирилип келиптир дешет деп жооп беришти. Ошондо Иса алардан силер мени ким деп эсептейсиңер деп сурады. Петр ага Кудайдын машаягы деп жооп берди. Бирок Иса аларга бул тууралуу эч кимге айтпагыла деп катуу эскертти да, адам уулу көп азап чегиши, аксакалдар, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулар тарабынан четке кагылышы, өлтүрүлүшү жана 3-күнү күнү тирилиши керек деди. Иса бардыгына кайрылып, ким менин артымдан ээрчигиси келсе, өзүнөн баш тартсын жана күн сайын өзүнүн айкаш жыгачын алып, менин артымдан ээрчисин. Ким өз жанын сактап калгысы келсе, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким мен үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат. Анткени адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанын жоготсо же өзүнө зыян келтирсе, ага андан эмне пайда? Ким менден жана менин сөздөрүмдөн уялса, адам уулу да өзүнүн, атасынын жана ыйык периштелердин даңкы менен келгенде, ошол адамдан уялат. Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жерде тургандардын кээ бирөөлөрү Кудайдын падышачылыгын көрмөйүнчө өлүшпөйт деди. Бул сөздөрдү айткандан кийин 8 күндөй өткөн соң Иса Петрди, Жаканды, Жакыпты ээрчитип, сыйынуу үчүн тоого чыкты. Сыйынып жатканда анын жүзү өзгөрүп, кийими аппак болуп жаркырап калды. Ошол учурда Иса менен 2 адам сүйлөшүп жатты. Алар Муса менен Илияс эле. Асман даңкы менен келген алар Исанын Иерусалимде аткара турган иши, өлүмү жөнүндө сүйлөшүштү. Петрди жана анын жанындагыларды болсо катуу уйку басты. Бирок алар ойгонуп кетип, анын даңкын жана аны менен турган 2 адамды көрүштү. 2 адам Исанын жанынан алыстап бара жатканда, Петр ага: "Устат, бул жерде болуу жакшы экен. 3 алачык тургузалы, сага бирди, Мусага бирди, Илияска бирди" деди. Бирок өзүнүн эмне деп жатканын билген жок. Петр сүйлөп жатканда булут пайда болуп, аларды каптап калды. Булут чулгаганда алар коркуп кетишти. Ошондо булут ичинен "Бул менин сүйүктүү уулум, аны уккула" деген үн чыкты. Ушул үн угулгандан кийин Иса жалгыз калды. Шакирттер болсо көргөндөрүн жашырып, ал күндөрү эч кимге эч нерсе айтышкан жок. Эртеси күнү алар тоодон түшкөндө Исаны көп эл тосуп чыкты. Бир маалда элдин арасынан бирөө мындай деп кыйкырды: "Устат, суранам, менин уулума назар сала көр, ал менин жалгызым." Жини кармаганда ал күтүлбөгөн жерден эле кыйкыра баштайт. Жин кыйнаганда анын оозунан ак көбүк агат. Ал аны аябай кыйнап, андан зорго кетет. Мен сенин шакирттериңден жинди кууп чыгууну өтүнсөм, кууп чыга албай коюшту. Ошондо Иса: "Эй, ишенбес, бузулган муун, качанга чейин силер менен болом, качанга чейин силерге чыдайм, уулуңду бул жерге алып кел" деди. Бала келе жатканда жин аны жерге жыгып калтырата баштады. Иса жинге тыюу салып, баланы айыктырды да атасынын колуна тапшырды. Бардыгы Кудайдын улуу күчүнө таң калып жатышты. Бүт эл Исанын кылган иштерине таң калып турганда, ал өзүнүн шакирттерине мындай деди:
Менин бул сөздөрүмдү кунт коюп уккула. Адам уулу адамдардын колуна салынып берилет. Бирок алар бул сөздү түшүнүшкөн жок. Сөздүн мааниси алардан жашыруун болгондуктан түшүнүшкөн жок. Ал эми бул жөнүндө андан кайра суроодон коркушту. Шакирттердин арасында биздин арабызда ким чоң деген ой пайда болду. Алардын ойлорун билген Ыйса бир баланы өзүнүн алдына тургузду да аларга мындай деди: Ким бул баланы менин ысымым үчүн кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ал эми ким мени кабыл алса, мени жиберген Кудайды кабыл алган болот. Араңарда ким баарыңардан кичине болсо, ошол эң чоң болот. Ошондо Жакан: Устат, биз сенин ысымың менен жиндерди кууп чыгарган адамды көрдүк. Ал биз менен бирге жүрбөгөндүктөн ага тыюу салдык деди. Ыйса Жаканга: Тыюу салбагыла. Ким силерге каршы болбосо, ал силер тарапта деди. Өзүнүн асманга алынып кете турган күндөрү жакындаганда Ыйса Иерусалимге барууну чечти. Ал өзүнө мурун кабарчыларды жөнөттү. Алар барып Ыйсага орун даярдоо үчүн самариялыктардын бир айылына киришти. Анын шакирттери Жакып менен Жакан муну көргөндө: Теңир, каалайсыңбы асмандан от түшүп аларды кырып жок кылсын деп айталы дешти. Бирок Ыйса аларга бурулуп тыюу салды да: Ичиңерде кайсы рух бар экенин билбейсиңер. Анткени адам уулу адамдын жанын өлтүрүү үчүн эмес, куткаруу үчүн келген деди. Ошентип алар башка айылга кетишти. Алар жолдо бара жатышканда бирөө Ыйсага: Теңир, сен кайда барсаң да мен сенин артыңан барам деди. Ыйсага: Түлкүлөрдүн ийини бар, канаттуулардын уясы бар. Ал эми адам уулунун баш калкалар жайы жок деди. Ыйса башка бирөөгө: Менин артымдан ээрчи деди. Ал болсо: Теңир, адегенде атамды көргө коюп келейин, уруксаат бер деди. Ыйса ага: Өлгөн адамдардын көмүүнү өлүктөрдүн өзүнө кой. Сен болсо барып Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды тарат деди. Дагы бирөө мындай деди: Теңир, мен сенин артыңдан ээрчим, бирок адегенде үйдөгүлөрүм менен коштошуп келейин, уруксаат бер деди. Ыйса болсо ага: Сокону кармап алып артына кылчактаган адам Кудайдын падышачылыгына жараксыз деди.